Ассаламу алейкум. Кутман кечиңиздер менен кандайсыздар? Бардыңыздарга салам. Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Бардыңыздарга кечки салам, түнкү салам десем да болот. Келиңиздер, сиздер менен кичине сүйлөшөлү. Бала тарбиялоосу боюнча. Алейкум ассалам ажамал. Келиңиздер. Саламатчылык, кандайсыңар? Ош дейт, жалаң түнү уктабай электер ба, Россиядан көрүп аткандар барбы? Россияда Инстаграм иштеткендер. Же жалаң Кыргызстанбы? Дастыркан той, алейкум ассалам дейт. Дарика, алейкум ассалам. Москвадан салам дейт. Москва Инстаграм жакшы иштеп атабы силерде? Тириликте эми уктайм дейт Дарика. Мен кеч болуп кетти, чыксамбы чыкпасам деп, азыркы балдар кеч уктайт го, эми балдарын уктатып болушкандыр деп ойлодум. Кыргызстан. Гули эфирге туш болуп калдыңыз. Көлдөн салам дейт Гулиза. VPN менен иштеп атабыз эптеп дейт. Катып, Чыпары. Россиядан бир адам. Келиңиздер, азыр сиздерге жакшы бир тема жөнүндө сүйлөп берейин. Баарыңыздардын балдарыңыздар бар да, канча балаңыздар бар, жазганча, сүйлөшкөнчө өтө эле сабактарды. Кызыл Кыядан салам дейт. Ош дейт. Мен тарбиячы болуп иштейм. Бала бакчада азыркы балдар башкачабы же мен өзүм иштеше албай жатамбы, тил албайт го дейт. Азыркы балдар башкача. Азыр мен дагы досум группалашым мектепке кириптир. Эми канча жылдан бери, быйыл жаңы кирди да ишкечи. Көптөн бери иштебей. Аябай балдар башкача болуп калыптыр дейт да. Сабак өтүш, балдар менен иштеш өтө кыйын болуп калыптыр деп таң калып атат. 4 балам бар дейт. Азаматсыздар. Үч жаштагы кризис да, 3 жаштагы балдар кичине кежирлиги болот. Бул кежирликтен өткөндөн кийин кичине балдар токтолот. 4 дейт. Жакшы. Баланы милдет кылабыз го. Мен сени төрөгөмүн, ийгиликтүү болууга милдеттүүсүң, апаңдын күтүүсүн акташың керек деген апаларды кандай билебиз? Аларды балдарынын кийиминен билсек болот. Алар балдарды кукладай кийинтет, аябай ачык түстө өздөрү каалагандай кийинтет да. Ал өз каалоосу менен эмес, ата-энесинин каалоосу менен жашаганга милдеттүү. Сиздер азыр апалар балдарга өзүңүздөр кийим алып бересиздерби? Сиздерге жаккан кийимди алып бересиздер дагы, балдарыңыздарга кийгизип, ошондон дагы ырахаттанабыз да. Аябай сонун, мен жакшы кийим тандапмын, балама сонун жарашып калды деп, балабызды жакшы көрөбүз, биз алып берген, жакшы көрүп алып берген кийимди кийгизгенден кийин дагы башкача көрүнөт да, көз өзгөчө. Мына ушул ырахаттануудан да айрыласыздар, аз калды деп сиздерди кайгыртып коеюнбу? Себеби сиздердин тандаган кийимдериңиздерди кийбей калган учурда келет да. Өзүм тандаймын, керек болсо носкини да өзүм тандайм деп калышат да балдарчы. Ошондо дагы сиздер баланын чоңойгонун кабыл албай, кичине конфликттер болот. Баланын тандаган кийими сизге жакпай дегендейчи. Ошондуктан азыр балага кийим тандаган ырахаттанып калыңыз. Балдарыңызды жетелеп жүрөсүздөр. Ой, жетелебечи, этегимди кармабачы деп каласыздар го. Эртең эле аз эле калды, балдарыңыздарды жетелейм деп колун сунсаңыздар дагы тартып алат. Жетелетпей, мен чоңойдум, уят деген сыяктуучу. Азыр балдарыңыздар кичинекейинде булардан рахат алып, көп жетелешип алыңыздар. Жетелешүү дагы бул баланын самооценкасын калыптандырат. Баланын жашоого болгон ишенимин, өзүнө болгон ишенимин калыптандырат да. Көрдүңүздөрбү, жетелешкенде бала
коопсуздугун сезип жүрөгү тынч басат. Эфирди сактайбыз. Сүйлөй албайт, эне кылсам болот, логопедке алып барыңыз. Эфирди сактаганга аракет кылабыз, ооба, албетте. Сиздер балдарыңыздарга талап кыласыздар, мисалы үчүн ата-эненин талабы баланын мүмкүнчүлүктөрү менен туура келбесе, аябай үйдөгү атмосферада кыйын болуп калат. Кыйын учурда болчу. Сиз талап кыласыз, а балаңыз ал талапты аткара албайт. Балаңыздын ал жетпейт. Сиз балаңыздын деңгээлине карап, канча жашта балаңыз ошол нерсени кыла алабыз, сиз айткан талапты ошого карап иш кылыңыз да. Мисалы үчүн жай кыймылдаган балаңызга 5 мүнөттө ушул нерсени бүтүрүп бер деп тез жаса деп айткан болсоңуз, албетте бала кыла албайт. Сиз ачууланасыз, балаңыз да капа болот, сиз да нештенесиз, көрдүңүздөр, үйдөгү атмосфераны эле оорлото бересиздер да. Баланын мүмкүнчүлүктөрүнө жараша тапшырмаларды бериңиздер, апалар. Кекештенген болсо, сиз дагы бала менен иштешиңиз керек. Кекештенүүнү кайдыгер калтырып койбоңуздар. Кекештенүүнү жакшы кылса болот. Аябай апанын аракети мененчи. Эгер аракет кылбасаңыздар, кекештенген моюнча чоңоюп кетет, чоңойгондон кийин калтырыш кыйыныраак болуп калат. Бала кекештенгенде чоңойгон сайын, акылына кирген сайын өзүн өзү кемсинтет, самооценкасы төмөндөйт, балдарга да аралаша албай калышы мүмкүн, сүйлөгөндөн кыйналат, мектепте жооп бергенден кыйналат да, кыйынчылыктар аябай көп болот. 1-класста баламды урушканда манжыларым бири-бирине миништире баштайт, бул корккондонбу дейт. Тынчсыздангандан, корккондон эмес, тынчсызданат, кыжалат болот, кыжалатчылыктан да. Балдар бири-бири менен игрушка талашып или дагы бирдеме болуп между собой уруша беришет го, ошондо эмне кылуу керек турат неге дейт. Эгер балдар өздөрүнчө бир игрушкага талашкан болсо, өздөрү чечишип алсын. Эгер бири-бирине зыян келтирбеген болсо, темир менен уруп башын жарып аткан эмес болсо, мында катуу мушташып аткан эмес болсо, анда өздөрү чечишип алсын талашкандарын. Ошон үчүн оюнчук талашпасын десеңиздер, ар бир баланын өзүнүн оюнчугу болуш керек да, башка болсо дагы, окшош болсо дагы, бул сага деп берип, ар бир бала өзүнүн оюнчуктарын коробкаларына, өзүнүн оюнчук салгычтарына салыш керек. Биздин ушул катабыз бардыгына чок ойногула да берип коюп, балдардын урушун көбөйтөбүз да. Оюнчуктарды бөлүп бергиле десең, ынтымаксыз болуп калбайбы дейт. Оюнчукту чок бергенден балдардын ынтымаксыздыгы кайта көбөйүп жатпайбы? 9-класста балам колледжге тапшырма дейт, тапшырам дейт, ага кесип тандоодо кантип жардам берем дейт. Эми балаңызды сиз жакшы билесиз да, эмнеге жөндөмдүү, кайсы сабакты жакшы окуйт, ошого карап балаңыз менен чогуу сүйлөшүп, көптөгөн кесиптерди жазып алыңыз кагазга, ошолордон тандаңыз. Үнүңүз жонойуп, кайра өз үнүңүздөй болуп жатат. 3,5 жаштагы балам кежир айтканын кылдырат, көгөрүп, урушуп, урсанда тоготпойт дейт. Албетте сиз көгөрсөңүз дагы, урсаңыз дагы, баланын дагы өзүнүн айтканы болот. Сиз уруп, урушуп, эч кандай бир жакшы жыйынтыкка жете албайсыз. Ошол учурга гана таасириңизди тийгизишиңиз мүмкүн. Сиз урганда гана бала кичине сестениши мүмкүн, бирок ал узак убакытка жете турган тарбия эмес да. Бул жерде 3,5 жаштагы балаңыздын кежир деп жатасыз да. Бул кежирлиги деле эмес болушу мүмкүн. Баланын өзүнүн жеке инсандык калыптан жатат, өзүнүн ойлору пайда болуп, бала өзүнүн оюн айтып жатканда биз ой кежир, бул айтканын бербейт дейбиз. Биз дароо эле урушуп баштайбыз. Эмне себептен? Себеби мына 3-4 жаштагы бала эмнеге кыйтырланат деп атат да, ушул сиздерге баардыгыңыздарга жооп да, 3 жаштагы балдар барларгачы. Балаңыз кыйтырланат дейсиздер, айтканын кылдырат, кежир дейсиздер. Эмнеге сиздер коркуп урушуп жибересиздер? Себеби кичинекей балага алым жетпей атат. Эмитен ушуга алым жетпесе, чоңойгондо кандай кылам? Чоңойгондо тил албай калат деп азыртан мен басынтайын, азыртан ошо тил алчак кылайын деп туура эмес аракеттерди жасай баштайсыздар да, урушасыздар, кыйкырасыздар, бакырасыздар. Бул жерде 3 жаштан кийин балдардын өзүнүн көз карашы, каалоосу, өзүнүн ойлору пайда болуп, жеке инсан катары калыптанып жатат.
баланы угушубуз керек. Жакшы уккан болсок, бала туура эле сөздөрдү сүйлөйт да өзү негизичи. Биз укпай, түшүнбөй эле балабыз сиз айтканды кылбайм деп койду, болду да өзүбүз паниканы баштайбыз. Апалар, баланы бир түшүнүп коеюн, эмне себептен кежирлик кылып атат, эмне себептен кыйтырланып жатат деген нерсени ойлонбойбуз да. Келгенде дагы, мисалы үчүн, кежирлиги кантип кежирлик кылат айтсаңыздар, жазсаңыздар, кантип кыйтырланат жазсаңыздар. 2,5 жаш балам тигини алып бер, муну алып бер койчу десем карап тура берет, түшүнбөйт дейт. Атынан айтсаңыз, карап сизди карап келеби, сизге келеби чакырсаңыз. Аны алып бер, муну алып бер дегенде мүмкүн түшүнөт, алып бергиси келбейт кандыр. Балачы. Эже, мен өзүмдү ар жактан сынап көргүм келет, а бирок баштаган ишимдин көп аягына чыкпай калат. Балдарыма да үлгүлүү апа болгум келет дейт. Ошо көпчүлүк адамдар иштин баштайт, бардыгыбыз эле баштап көрөбүз, бирок аягына чыккан адам аз. Көп аягына чыкпайт. Себеби биз кичинекейибизде бир ишти аягына чыгарып көнгөн эмеспиз. Ишти аягына чыгарганда да эч ким байкаган эмес. Ишти баштап койгондо, "О, баштадың" деген, ишти башташ гана маанилүү, аягына бүтүрүш маанисиз. Эч ким деле көңүл бурбайт деп көнүп калганбыз да. Эми бирден бир себептери да. Сиздер ошондуктан балаңыздар бир ишти бүткөзгөндө, сөзсүз түрдө ошол ишти бүткөзгөнү үчүн мактап коюңуздар. Аракет кылганы үчүн жактап, "О, сен ушул идишти жууп болдуң, кызым, азаматсың, сен ушуну бүтүрдүң, ишти аягына чыгарган жакшы экен" деген сонун эмоцияларыңызды көрсөтүп коюңуз. Ошондо дайыма ишти аягына чыгарганга аракет кылып баштайт. Пазл чогултуп бүткөндө, сүрөт тартып бүткөндө, тапшырмасын аткарып бүткөндө, дайыма ошо бүткөндө басым жасап мактап туруңуздар. Биз иши баштаганда эле, "О, молодец" деп коебуз, анан эч ким көңүл бөлбөйт да. Ошондуктан көпчүлүгүбүз азыр карап көрсөңүздөр, ишти аягына чыгарбайбыз. Менин балам 11 класс, көп урушуп калдык, айтканымды кылбайт, тарбия бербей калдык, ошого жалатмын дейт. Ооба, мындай да апалар. Тарбия өмүр бою болбойт. Бир күн бүтөт тарбия. Мына ушул 11 класс, 17, 18 жашта мамиле гана калат. Ошо мамиле жакшы болсун десек, тарбияны жакшы кылышыбыз керек. Биз балдарды өмүр бою тарбиялабайбыз. Ошо тарбия бүтө турган учур келет. Бул жакка жалаң мамиле гана, ишеничтүү мамиле, тыгыз байланыштуу мамиле болуш керек. Ошондо кыжалат болбойсуздар да. Тема өзү бир жакшы тема жөнүндө сүйлөп берейин дегем, суроо жоктурга жооп бере берейинчи булган. Суроо таштай бериңиздер. Жакшы күнүгө түз эфирге чыгып турамын. Жакшы темалар менен чыгып турамын. Силер да сунуштасаңар болот, эмнелерди билгиңер келет. 7 жашар тез ачуусу келет, иниси акеси менен да уруша берет, мен кой десем мага да каяш айтат. 7 жашар тез. Кайшпай калат. Бир жактан кайненем аны тараган тартып эч кимди сүйлөтө койбойт ага дейт. Айызда ушул эки түрлүү тарбияда караңыздар, кайненеңиз болушат, сиздер бир тарап болуп, бала эки жүздүү болуп калат. Каалагандай уруша берет, ачуусу келет, себеби бул жерде чоң адамдар түрлүү мамиле кылып атат да. Бир үй бүлөдөгү чоң адамдар сиз жолдошуңуз менен бир чечимге келип алышыңыз керек. Сиз жок дегенде баардыгы жок деш керек. Кайненеңиз ооба десе баардыгыңыздар ооба деш керек да. Бириңиздер жок деп, бириңиздер ооба дей берсеңиздер, балдарды эки жүздүүлүккө үйрөтөбүз. Ачуусу келет, агрессиясы болот. Тим более 7 жашар бала мектепте окуй баштады да, азырчы мектепке барганда мектепте талаптар күчөдү. Мектептин эрежесине түшүш керек, мектептин өзүнүн закондору бар. Алар балага жакпайт, тез эле көнүп кете албай, үйгө келгенде үйдөгү талаптар да көбөйөт. Ошолордун айынан дагы ачуулануусу көбөйүшү мүмкүн да. 14-15 жаштагы балдарды кантип тарбия кылабыз, эми кеч бирок ошентсе да дейт. Кеч эмес Үмүтай. 14-15 жаштагы балдар, переходный возраст, өспүрүм курактагы балдардын мындай месинде жаңы нейрондор пайда болот да, жаңы төрөлгөн балада элечи. Ушул курактарда
сиздер жаман тарбиялап алдым деп кыжалат болгон балдарды жакшы жака тарбиялап кетсеңиздер болот. Жакшы тарбияланган балдарды ушул жерде бузуп алуу коркунучтары бар да. Ошондуктан бул өспүрүм курак тууралуу, өткөл курак тууралуу аябай жакшы билип алганыңыздар оң. Бул куракта эң эле негизгиси текшерүүнү өтө азайтып, досторуна асылбай, баланын чачына, кийимдерине асылбай, бул болбойт дебей, сиз мамиле менен гана иштеше беришиңиз керек да. Бири-бириңиздерге ишеним беришиңиз керек, көбүрөөк сүйлөшүшүңүздөр керек. Баланын ошол чачы, кийими, кийин оңдоло турган нерсе. Бирок мамилени бузуп алган болсоңуз, аны оңдошко өтө көп убакыт керек болот да. Энеси менен чогуу жатат, атасы экөөбүз да тоготпой жатат. Эми кандай мамиле кылсам болот ага, дейт Айза. 7 жашар балаңызгабы? Энеси менен 7 жашар баланы анда чогуу бөлүшүңүз керек да. Биринчиден өзүнчө жаткызып, энеси менен сүйлөшүңүз. Дайыма сөзүңүз бир болсун. Үйдөн иш бериңиздер. Үйдө жумушка аралаштырып баштаңыздар. Кызым 4 жаш, өтө шок, эркек балада жолдо калат, сабырым жетпей калат. Кээ бир характерлеринде эмне кылсам болот? Удасы 2 жаш, удасына кызгануу аябай өзгөрүп кетти дейт. Балдар өзгөрөт. Экинчи бала төрөлгөндө же үчүнчү бала төрөлгөндө чоң балдар өзгөрөт да. Себеби баягы ата эне аларды сүйүп, эркелетип, баардык көңүлүн ошол кызга бурган. Андан экинчи бала келди, үчүнчү бала келгенде чоң балабыз сүйүүсү бөлүнүп кетти да, ата энесинин сүйүүсү бөлүнүп кетти. Чоң балага ал нерсе жакпайт. Ата энемдин сүйүүсүн мен толук кандуу алышым керек деп аракет кылып баштайт, өзүнчө бир күрөш башталат да. Биринчи жакшы бала болуп берет. Памперс алып кел десе алып келет. Тим эле горшокко барып, тил алчаак болуп баштайт силердин сүйүүңөрдү кайтарып алыш үчүн. Бирок силердин сүйүүңөр кайтпайт эч качан. Себеби эне жүрөгү 2 балабы, 10 балабы баардыгына бирдей жакшы көрөт, Эненин жүрөгү энен го. Аны бала түшүнбөйт да. Сүйүүсүн ала албаганын көргөн бала экинчисинде агрессиясын көрсөтүп баштайт. Болгон агрессиясын эге жирленет, эркеленет, чалкасынан жыгылат, жерге жатып алып ыйлайт, жер тепкилейт. Ошондо дагы сүйүүсүн ала албаган бала үчүнчүсүндө эмне кылат? Регрессияга түшүп баштайт, артка кетип баштайт. Соска эмген бала, соскасын таштаган бала соска эмем деп калат, горшокко барган бала шымына siiп калат. Жаш бала болуп баштайт да. Биз айтабыз, мама эмем деп калат. Сен чоңойбой эле, эмнеге сен кичинерип кетип атасың, сен алей болуп кеттиң го деп сөздөрдү айтып калабыз. Ошол учурда балдар регрессияда болот да. Сиздин балаңыз азыр экинчи агрессиясын көрсөтүп аткан мезгили. Өтө шок болсо көбүрөөк кыймылдатыңыздар, спорт оюндарын ойнотуңуздар, топ ойнотуңуздар дегендей да. Ассаламу алейкум, балам 2 жашта мурда сием деп коюп, сиемде өзү горшок көтөрүп келчү. Азыр чоңойгон сайын айтпай булгап коюп жатат. Урушуп үйрөтө албай жатам дейт. Көрдүңүзбү 2 жашта? Балаңыз регрессияда эмне себептен регрессия болду? Андан кийин бала төрөдүңүзбү? Же бала чоңойду башкача мамиле кылайын деп мамилеңиздерди өзгөрттүңүздөрбү? Кандай? Же баланы уруп койдуңуздар беле? Эмне үчүн регрессияга түшүп калды бала? Балдар канча жаштан садикке? Алейкум ассалам. 3 жаштан кийин бериңиздер. 3 жаштан кийин бериш керек балдарга. 3 жашка толгондон кийин бериңиздер. Андан кийин деле үлгүрөсүздөр да садикке. 6 жаш уулум бир айтканды укпайт. 4 жаштагы кызымды 3-4 кайталап анан аткарат дейт. Эми акбуура бир айтканда бала кылбайт да, көпчүлүк балдарчы. Апалар жазсаңыздар бардыңыздар делечи. Бир айтканда эле балдарыңыздар жүгүрүп тура калып бардын кылабы? Бир айтканды укпайт, бала балалыгын кылат, мультик көрүп атат, оюн ойноп атат, берилет. Алардын деле иши бар, өзүнүн иши бар. Оюн ойносо эле биз тоготпойбуз да, кичинекей балдар. Ошол жактан алаксып, сиз жумшаган ишти бул жагына мээсине киргизип, апам бул жака жумшап атат турбайбы деп карагачанда сиз 3-4 жолу, 5-6 жолу кайталап жибересиз. Анан бала
барып аткарат да. Сиз мамилеңизди жакшырта берген болсоңуз, балдар кийин чоңойгондо анан ошол бир айтканды кылып калат да. Чоңойгон өспүрүм курактагы деле бир айтканды кылбайт. Ага сиз өзүңүздү көндүрүшүңүз керек. Бардыгы идеальный боло албайт бул жашоодочу. Бир айтканда жүгүрүп барып кыла койду эгер коркутуп аткан болсоңуз, азыр барып кылат кичинекейинде. Сизден коркпой калган учурда эмне кыласыз анда? Өспүрүм куракка келгенде эч кимден коркпой башташат буларчы. Апалар айтат да, бир айтканымда жүгүрүп бара турган бала. Ой, бул баланын бардыгы эле апалар кыялданат. Бирок эме да кыялыбызда баланы эле эңсей бербей, жаныбызда баланы кабыл алганда билели, бала балалыгын кылат деп айтам мен дайыма. Балаңардын бала экендигин унутпаңыздар апалар. Эже атын айса карабайт, бирок телефондон мультфильм койсом аны карайт дейт. Анда 2 жашар бала уже атын караш керек болчу. Сиздер алып барыңыздар, педиатрга алып барып көрсөтүңүздөр баланычы. Канчалык эрте диагноз коюлса, ошончолук жакшы, эртерээк айыктырганга шанс көп да. Канчалык кеч алып барган сайын ошончолук көбүрөөк убакыт аракет кылышыбыз керек болуп калат. Алып барыңыз педиатрга. Ассаламу алейкум, балдарды канча жаштан садикке берсек болот дейт. Ой, жооп бердим, 3 жаштан кийин берсеңиздер болот. Балам 2 жаш, жаңы төрөгөм, азыр кызганып колунда болгон нерсе менен чаап жатат. Айтсам түшүнбөй жатат, эмне кылсам болот дейт. Эмне деп айтып жатасыз эми 2 жашар балага? Айжамал кантип түшүндүрүп жатасыз дейм да. Сиз 2 жашар балага көңүлүңүздү буруп, эркелетип, кучактап, өп коюңуз, акырын сүйлөө, секирбе деп эч кандай тыюу салбаңыз. Кичинекей балаңны ушул ыйлап калат, ушул уктасын деп айтпаңыз чоң баланын көзүнчө. Кызганычын оготер көбөйтпөйчү, жүрөгүн эзбей ал баланынчы. Кичинекей балаңызды эмизип, курсагын тойгузуп жаткызгандан кийин башкаларга берип, сиз 2 жашар балаңызды жаткызып уктатыңыз, сүйлөшүп коюңуз, кучактап коюңуз. Бул балаңыздын көзүнчө кичинекей баланы өпкүлөп, эркелетип эле баягындай кылбай туруңуз да. Кызганыч деген жаман го, өзүңүздөрдү элестетип көрүңүздөр. Сиздердин эле күйөөңүздөр башка аялдар алып ошону эркелетип кучактап атса, алгандын үстүнө көмгөн кылып, менин көзүмчө эркелетпей эле койбой элең дегендей эле. Кызганыч бул балдар үчүн деле кыйын сезим да. Көбүрөөк атасы убакыт бөлсүн, ойногуңуздар чогуу. Бул сенин бир тууганың, жакшы көрүшүң керек, сен өп кой деген нерселерди айтпай эле туруңуздар. Азыр бала ал нерселерди кийин өздөрүнчө жакын болуп кетет. Ракия, кутман кечиңиздер менен, кутман кеч. Ракия логопед. Бүгүн мен подписаться болдум. Аккаунт сонун экен, менен аябай көп логопед сурай бересиздер го. Мына Ракия логопед, кыргызча, кыргыз тилдүү логопеддер эми чыга баштады. Менде азыр 3 таанышым болуп калды. Себеби логопед азыр балдардын тили аябай кеч чыгып атат, телефонун айынан логопед сурагандар көп да. Окуусу келбейт, эсинтиге кызыкпайт, 13 жаш эрке бала. Көрдүңүздөрбү, биз кичинекейинен балдар менен мамилебиз жакшы болуш керек. Балдар менен чогуу ойнош, ким ойнойт балдар менен? Жазгылачы апалар. Күнүгө жарым саат балдар менен, кичинекей балдар менен ойнойсуздарбы? Балдардын балалык дүйнөсүнө кирип, өзүңүздөр да берилип, баягы балалык кезде эстеп, эмоция менен ойнойсуздарбы? Балдардын окуусу келбегени, эч нерсеге кызыкпаганы эмне деп ойлойсуздар? Сиздер өзүңүздөр кайдыгер болуп жатасыздар да. 13 жаштагы бала өспүрүм курак бала да. Биз өзүбүз байланышты бекемдебей жатабыз балдар мененчи. Сууз мамиле болуп атат да. Ойнойсуздарбы? Ким ойнойт, жазыңыздарчы. Оюнду эч ким мындай олуттуу кабыл албайт да. Ой, болбогон нерсе деп. Мына ушул оюн өтө маанилүү да апалар. Балдарыңыздар менен мамилени жакшыртат, байланышты бекемдейт, балдарыңардын өсүгү, өнүгүүсүнө аябай жакшы таасирин берет. Адамдар менен баарлашканды үйрөнөт. Керек болсо ушул оюн аркылуу кесип да тандайт кичинекейинде. Түрлүү оюндарды, оюнчуктарды алып берип атканда дагы ушундай карап алып бериңиздер да. Балаңыздардын мына жакканын.
Көп сүйлөшүңүздөр бала менен. Эки жарым жаштагы көкбет үйдө менден эле коркот дейт. 2,5 жаштагы кыз кичинекей да, көкбетти кантип көкбетти кылат. Кичинекей кыздар сиздерден көп деле нерсени сурана албайт апалар, өз негизичи. Булардын муктаждыктарычы аз эле. Ошо аз эле муктаждыктарын да биз канааттандыра албай жатабыз да. Өтө өкүнүчтүү да. Кантип көкбетти кыла жазыңызчы, ошону билгим келип атат да. Багандай сөз бар го, алдаса болот, жаш башты кантсе болот, как башты деп. Ушу жаш балдарды алдай албай, жаш балдарга мамиле кылышты биле албай эле кыйналып атабыз да. Бирок сиздер деле туура түшүнсө болот, себеби бала тарбиясын эч жерде үйрөтпөйт го. Балалуу болуш керек, турмушка чыгыш керек деп эле мындай турмуштун шаркыратмасы менен эле кете беребиз. Эки жакта караганга да убактыбыз жок да. Ушу шаркыраган агымына турмуштун түшүп алып эле кете беребиз. Биз дагычы балдарыбызды колдоктогон боюнча. Баланы кээде азмас токмоктосо болобу дейт акылай. Токмоктогуңуз келип атабы, аябай. Ооба кээде жөн эле чокусуна койгуң келип кетет го. Аябай чыдабай кетесиң. Турмушта ар нерселер болот. Апалар да темир эмес го. Бирок токмоктосо болбойт. Мындай жазаласаңар болот да. Жазалоо дегенде, мисалы үчүн, кичинекей балдарыңыздарга эгер сен мындай кылып койсоң, мультик көрбөйсүң. Мындай кылып койсоң, сен эшикке чыкпайсың. Площадка ойногон барбайсың дейбиз, Мисалы, ошо жазалоо балдар үчүнчү. Аябай оор жазалоо. Анан бирок өзүңүздөр кайта ошо сөзүңүздөргө турбайсыздар да. Балаңыздар көзүн жалдылдатып, апо деп нараңыздарга өтүп, бериңиздарга өтүп, жөн эле алдап коет. Мисалы үчүнчү. Анан 2 сааттан кийин мейли чыга берчи деп баланы чыгарып ийесиздер. Ошол мезгилде сиз балдарыңыздарга бооруңуз ооруп кетет же балдарыңыздар баягы эшикке чыга бер дегенде сүйүнүп кеткен эмоциясын көргүңүздөр келет да, ошо эмоциясы үчүн чыгарып жибересиздер. Анда балаңыздар эмне деп ойлойт? Балаңыздар кубанып кетет, бирок ошол учурда гана кубанат, бирок балаңыздардын ошол эмоциясынан сырткары балаңыздарда ой жүгүртүү бар экенин унутпаңыздар. Балаңыздарда мамиле бар экенин унутпаңыздар. Балаңыздар ушунда кантип ой жүгүртөт? Апам сөзүндө турбайт. Апамды алдап койсом болот. Апамдын сөзү маанисиз, апам сөздөрүн айткан сөзүн тез өзгөртө берет деп ойлоп калат да. Көрдүңүздөрбү? Экинчисинде дагы алдайт. Сиздерди өзүнүн максатына жетиш үчүн, өзүнүн каалоосуна жетиш үчүн кежирленет, эркеленет, кечки ыйлап жатып алышы мүмкүн. Балдардын энергиясы көп да, бир күн кечке деле ыйлап бере алат бизгечи. Сиз жок деген нерсеңиз, ой, эмне болуп аткан күндө дагы жок болуш керек да. Балага алданбашыңыз керек. Өзүңүздөр сырыңыздарды алдырып коесуздар, анан бала моюнга мингенден кийин түшүрө албайсыз. Балдар аябай манипулятор болот да. Сизди оңой эле жеңишин түшүнүп калса бала, сизди дайыма жеңет. Сиз эч качан жеңе албайсыз. Жеңилип бересиз да. Ушундай кыласыздар апалар, кой бооруңуздар алып кетет. Мисалы үчүн таттуу жебеш керек, балаңыз аллергиясы бар. Таттуу жебейсиң дедиңиздер. Балаңыздар апо жегим келип атат деп кичине бир алдап наркы бериңиздардан өткөндө эле макул кичине жеп койчу деп берип койдуңуздар. Болду, сиз өзүңүз сөзүңүздө турбай атасыз. Кийин анан балам сөзүндө турбайт, мени алдады дейсиздер. Бул каяктан үйрөнүп жатат деп анан өзүңүздөрдүн катаңыздарды унутуп калып эле издей бересиздер да. Канча жаштан буква цифраларды үйрөтсө болот? 2 жаш эрте эмеспи? 2 жаш эрте. Бирок оюн аркылуу үйрөтсөңүздөр болот. Мындай, кел отур, цифра үйрөнөбүз, сан үйрөнөбүз деп отургузуп алып сабак катары эмес, оюн аркылуу. Азыр эмне интернетте оюндар көп, аябай. Менин курстарыма келсеңиздер, аябай оюндардын түрүн беребиз. 100 оюн бар бизде, ошо 100 оюнду беребиз, каалашынча ойнойсуздар. Курсум дегенде эстеп кеттим. Курсум жакында ийгиликтүү бала курсум башталат. Ичинде 10 тема бар. Андан сырткары албетте бонус темалар болот. Бүгүн катышкандарга, эртең катышкандарга, эрте катышкандарга 28 май башталат да ийгиликтүү бала курсумчу. Бирок ага чейин катышкандарга мыкты эне курсу бекер берилип турат. Ошо мыкты эне курсун окуп турасыздар, киргендерчи. Андыктан курска катышам дегендер номериңиздерди таштай бериңиздер.
биз байланышабыз бул жакта, кыздарым отурат, сиздер менен байланышат. Бала тарбиялоо курстарын окуп алсаңыздар сиздерге жеңил болот, аябай сонун болот. Кийин чоңойгондо көйгөйлөр азыраак жаралып калат. Букваларды дагы баягы оюн аркылуу үйрөтсөңүздөр болот да, Наргиза. Балдар апа ойнойлучу деп калат. Ойнойбуз деп айткыла. Сага өтө, сен үйрөнүшүң керек. Эстеп кал ушуну, эмнеге эстеп атасың деп урушпаңыздар. Жөн гана күнү ойной берсеңиздер, бала аябай сонун эсинде сактап калат, оюн аркылуучу. Жаңы төрөгө мен прививка ойлондуруп жатат, кандай карайсыз дейт. Прививка жөнүндө өтө көп суроолор келет да, негизичи прививка жөнүндө мындай мен алба деп айта албайм да, тахмина. Бул нерсени өзүңүздөр ошол врачтар менен сүйлөшүү, прививка деген эмне өзү, жолдошуңуз менен барып, консультация алып, үй бүлөңүздөр менен чогуу отуруп чечим чыгарышыңыздар керек да, балага алдырамбы, алдырбаймы деп. Азыр мен барып алдыргыла деп койсом, барып алдырып алып, дагы жоопкерчиликти мен өзүмдү мойнума алгым келбейт да. Алдырбагыла деп коюп, дагы ооруп калгандан кийин дагы мени мындай алдыр деп эч ким айта албайт да сизгечи. Ошон үчүн өзүңүздөр чечим чыгарышыңыздар керек. Мен балдарыма баардык прививканы алдырганмын. Биздин мезгилде менин балдарым азыр чоң да. 20-га чыкты алды. Ал мезгилде алба, алдырба деген талашуулар жок. Телефон жок эле да биздин мезгилде. Интернет жок болчу го. Ой, телефон чыгып калган, простой баганы кнопочный телефондар бар болчу. Анан мындай ызычы жок эле да. Ошондуктан биз өзүбүз деле алганбыз, мисалы үчүн, баардык прививкаларды алганбыз. Мен балдарымды деле алдырып бүткөм. Эми неберелеримди билбейм, эмне кылам, неберели болоюнчу. Анан ойлоп чечебиз. Алдыра турган прививкалар бар, алдырбай тургандар бар дегендей да. 7 жашар кызымдын башына кошуна кыздар кум чачып ойнойт экен. Кызым жөңгүлөчү деп ыйлап коюп тура берет. Аларга өзүлөрүнө жараша жооп кайтарбайт же кайтарбаганы туура өзүн кура албагандай сезилет. Кайтарбаганы туура эмес да, кайтарыш керек да. Чынара башына кум төгөсө да унчуп отура берген бул болбойт. Башына төкпөш керек. Мен башыма кум төкпөгүлө деп айтыш керек. Көзүнө кирип кетсе эмне болот? Сиз эле кыйналасыз барып. Башына кум төкпөй ойногула деп, кыздарды дагы ынтымактуу ойногула деп барып эскертип айтып койсоңуз болот. Кыздын апаларына мындай жакшы түшүндүрүп барып кулжуңда эле урушпай, коммуникацияны да билишибиз керек. Айт дегенде эле барбай мындай түшүндүрүшүп айтсаңыздар болот. Анан албетте кызыңыздын өзүнүн самооценкасын көтөрүшүңүз керек. Апалар, самооценка кантип калыптанат? Самооценка ушул өспүрүм буракта калыптанат деп ойлоп жаңылышып калабыз да. Бала биз аябай кеч калып жатабыз. Самооценкасын калыптандыра албайчы, кичинекейинен баштап калыптанат. Бала төрөлгөндөн баштап калыптанып баштайт да. Бала ыйлаганда сиз дароо барсаңыз, бала мен үнүм менен таасиримди тийгиздим, апам келди дейт да. Көрдүңүздөр, кыйкырып койсо эле апасы жанына келди. Уже самооценка калыптанып баштайт да кичинекейинен. Көрдүңүздөрбү? Бала курсак ачканда ыйлайт, шымысы болгондо ыйлайт, да бир жери ооруганда, суусаганда ыйлашы мүмкүн. Ошондо белги берет, биз барабыз. Ошондон баягы бала ыйлай берет, өпкөсү тазарат, жаткыза бер, ыйласа эле жүгүрүп барасың дегендерге көңүл бурбагыла, баргыла. Дароо барышыңар керек бала ыйлагандачы. Анан балдар кичине отуруп баштаганда бир нерселерди ыргытып калат да, колдорун мындай кылып илингенде ыргытып калгандай деп чочуп кетет го, так деп үн чыгып кетсе. Мен кыйынмын, ушу турган буюмду мен кыймылдатып салдым деп өзүнө аябай кубанып атат да, сыйкырчыдай элестетип. Анан сиз да ушунда байкамаксан болуп койбоңуз да. Сиз да байкап, ой деп мындай азаматсың деп. Көрдүңүздөр, ошого окшоп болгон нерселерден самооценка калыптанып баштайт да. Столду жылдырат же ташты ыргытып койгондо деле үн чыгарып кетти да. Сууга чалп деп ташты ыргытты да. Анан кийин сизди карап мынтип карайт да, сиз да баланы карап депчи мындай. Вообще молодец, сонун деп мындай бир белги берип коюңуздар да. Кыйынсың дегендечи, бала өзүнө ишеним пайда болуп атпайбы? Ошондой мезгилдерде биз тарактатпачы, ташты кармабат, мындай тарактатсак башым ооруп кетти, жөнчү деп мындай. Кайта балага тескери мамиле кылабыз да. Балдарды урбай тарбиялаган келет, бирок 2-3 жолу айтсаң да укпай кыла берсе, урганга туура келет да. Кантип тарбиялашта билбей калдым. Жакшы эле аракет кылам, ойнотом, кошо ойнойм, убакыт бөлөм дейт Элнура.
бирөө 2-3 жолу айтсам да укпай кыла берсе дейт да. Эмнени мисалы үчүн эмнени кыла берсе да? Бул жерде кыла берсе деген жерде түрлүү түшүнүктөр бар да. Кыла берсе деп атасы. Балаңыздар мисалы үчүн базы бул жакта да кошунан жаш балдар аябай ойноп атат. Кыйкырып, бакырып ойноп атышат да, жастыктарын ыргытып атышат. Чү салып берип койдуңуз азыр ушул убакта. Сиз сабак угуп атасыз. Балдарыңыздын кыйкырганы сизге жакпай атат да, жүгүргөн жакпай атат. Сиз жаткыла, жүгүрбөгүлө, үнүңөр чыгарбагыла, жастыктар менен урушпагыла деп атасыз. Балаңыз укпай атат деп ойлоп атасыз да. Бул жерде сиздин нервиңиз келип, балам тил албайт дегендик эмес. Бул жерде балдарыңыз жакшы эле ойноп атат. Бири-бири менен көңүлүн ачып атат алар. Бири-бирине зыян келтирген жок. Бул жерде сиз өзүңүзгө дискомфорт болуп атат. Сабакты жакшы уга албай, алаксып атканыңыз үчүн балаңызга кыйкырып жатасыз да. Көрдүңүздөрбү? Бул жерде сиздики туура эмес. Сиз балдарыңыздын кыйкырып угулбай турган жака кирип алыңыз, же наушник салып алыңыз. Балдарыңыз сонун ойноп аткан жерден биз тоскоолдук кылып, бизге дискомфорт жараткан үчүн гана кыйкырганыбызда, анда баланы укпай атат, тил албайт деп айтканга болбойт. Бала деген ойнойт да, кыймыл баланын жашоосу. Гулистан, алейкум ассалам. Ден соолугум жакшы, Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр. Курстун баасы 1250 сом. Скидка менен 1250 сом. Ичинде 10 тема бар, кыздар. Ыйдын пайдасы, үй бүлө биримдигинин сыры деп. Бардык сабактарды даярлап койдум, запись кылып, бардыгын жаздырып, сону жаңылап койдум. Даяр. Мен кыздарым эчеле дасторкондун айланасында тынып отурушпайт, дайыма кыймылдап чуркап ойноп турушат. Отур десем угушпайт, кантсем болот дейт. Ой, Динара, ойной берсин, жүгүрө берсин, ойногонго не жетсин? Кыймылдатпай эле ушундай отургузуп эсине алып эле бизди жалдырап карап калган балдардан Кудай сактасын. Ден соолугу чың экен, ойноп жатышат. Эгер сиздин үйүңүздө идиштериңизде жуулбай, тамагыңыз жетпей, дуалдарыңыздын баары сызылып, үйүңүз чачырынды болуп, чачырап жаткан болсо, анда сиздин үйдө ден соолугу чың балдар чоңоюп атат. Сиз кубанышыңыз керек, ал нерселер жыйыла турган нерсе да. Тынбай, тынышпай терген болбойт апалар. Эми гиперактивный деген өзүнчө бир гиперактивный балдарды дарылагандар бар. Ооба, психиатрга алып барып, дарыларды берип. Гиперактивный деген азыр эми терминдер, жаңы терминдер бизге мода болуп көрүнөт да. Көбүрөөк кыймылдап койсо эле балабыз гиперактивный деп психиатрга алып барып, апарбай эле же бирөө мага ушундай дары берди десе, ушундай дарыларды берип, ошо энергичный балабыздын энергиясын жок кылып атабыз да. Апалар ушул мени өкүндүрүп жатат да. Энергиялуу балдар жакшы эмеспи? Энергиялуу балдар керек, бизге энергиялуу жаштар керек. Кичинесинен эле бизге ушундай душман болгон адамдар бар экендин унутпайлы. Биздин өнүгүп өсүшүбүзгө каршы өлкөлөр бар экенин унутпайлы. Алардын биз жакта толтура разведчиктери жүрүшү мүмкүн. Кыргыздарды жок кылгысы келет, энергичный балдарды азайткысы келет. Мисалы үчүн катар эле мага алып келишет да, мисалы үчүнчү, балам гиперактивный, ушундай дары берип жатам деп. Баласы мен менен отурганда 1 саат жакшынакай эле сүйлөшүп отурат, шоктонбойт эле. Гиперактивный деген балдар такыр тынбаган балдар, 1 минут да отура албайт да, жөн отура албайт да. Мен жанымда жакшынакай болуп отурган балдарды гиперактивный деп дары берип атам десе, мен аябай өкүнүп апасын уруштум да. Гиперактивный эмес балаңыз депчи. Ошондой бир өзүбүз эле отуруп эле диагноз коюп эле түрү бир дары бергенден корколучу апалар, балдарыбыз биздики го. Ой, жөтөлүп атабы, сен балаңа жөтөлгөндө эмне бердиң эле, кел деп туруп өзүңүз бере койбой. Сиздин балаңыздын ден соолугу башка, өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Мүмкүн жөтөлсө эле анын оорусу башкадыр, бронхит эместир, башка жагында проблема бардыр. Биздин ушундай адаттарыбыз бар экен да, апалар. Жөн эле бала аманат го, биз өзүбүздүн денебиз өзүбүзгө аманат. Биз өзүбүз деле андай иче бербешибиз керек. Бирөө сунуштаган дарылардычы, тем более балдарга бербеш керек. Мисалы үчүн темир болгон машинага да бензинди тандап коюшат го. Сиздин жолдошторуңуздар карасаңыздар керек. Ой, бул бензин жаман экен, жакшысынан куяйын деп.
Өткөн атам жаман безин куюп коюп билбей калып машинам бузулуп калды атат. Темирге безин тандап коюп аткандан кийин биздин организмибиз, бизге кызмат кылып аткан организмибизге мусор эмеспи? Каалаган дарыны бере берге дейт. Керек болсо тамактарды биз карап жешибиз керек. Газировкаларды азыраак ичип дегендейчи, тамактарды азайтындай карап беришибиз керек да балдаргачы. Ошого жоопкерчиликтүү болойлу апалар. Мындай кылыңыздар. Курстун баасы 1250 сом. Аябай мындай караганда балдарыңыздын келечеги үчүн бул арзан эле сумма. Бир күнү албай турасыздар, бир жолу албай турасыздар, же бир күн кафеге барбай турасыздар дегендей да. Чогултуп кошулуп койсоңуздар, аябай көп маалымат аласыздар. Балаңызда менен мамилени жакшыртат, бала тарбиялоого салымыңызды кошосуздар. Инвестиция. Жакшы баланы тарбияласак биздин жеңишибиз ошол апалар, Анан эмнени айтпайын деп атмын сиздерге? Ой, бир моторум кызып калды эле, бир теманы айтайын деп келеаткан болчумун да. Ойман. Номер таштай бериңиздер, сиздер менен байланышабыз. Эстегенде айтып берем. 4-6 айлык кызым энурез оорусу менен ооруйт, эмне кылсам болот дейт. Ой, айнанып кетейин. Эми айттым го, мода болуп кетти. Энурез деген ат туугалы эле. О, энурез деп. 6 жашка чейин бала энурез болбойт. Энурез деген бул түнү сийип койгон балдар айтат да. 4 жаш 6 айлык бала энурез деп диагноз эч ким койбош керек өз негизичи. Жок дегенде 6 жаштан кийин, 5 жаштан кийин гана энурез деп айтылат да. 5 жашта мүмкүн кызыңыз түнү тийбей калат. Күнүгө сиеби же 2-3 күндө бир сиеби кызыңыз төшөккө. Раила, жазыңызчы. Мындан айтайын дегем. Сиз балдарыңыздын азыр уктай элек болсо, же эртеңби балдарыңыздын көзүнө караңызчы, тиктешиңизчи балдарыңыз мененчи. Мындай уктап атканда балдарыңызды караңыз. Көзүн ачканда карасаңыз, тиктешсеңиз, жан дүйнөсү таза, ушул кичинекей көзүнүн ичинде жан дүйнөсүн көрөсүздөр да, жан дүйнөсү таза, сизге ишенген, 100% сизге ишенген жан дүйнөсү таптаза кичинекей балага сиз жардам беришиңиз керек. Ушул жашоодон ордун тапканга сиз жардам беришиңиз керек. Ошондуктан азыр сизде кандай кырдаал болбосун, сизде кандай абал болбосун, сиз жакшы апа болууга милдеттүүсүз. Сөзсүз милдеттүүсүз. Ой, мен таарынуучум бар, мен мындаймын, андаймын деп отурганга сиздин убактыңыз жок. Балалуу болдуңузбу? Болду. Жакшы апа болушуңуз керек. Сиз ошол баланын жан дүйнөсү таптаза, сизге ишенип келген баланын жоопкерчилигин алышыңыз керек да апалар. Эртең сиз мен өзүмдү мындай кылып алайын, үйдү салып алайын, машина алып алгандан кийин деп отурсаңыз, балаңыз ошо кичинекей боюнча катып турбайт да, чоңоюп кетет да, жүрөгүндө чоң жара болуп чоңоюп кетет. Андан көрө балаңызды, сиздин жүрөгүңүздө жара болуп калыптыр, детский травмаларыңыз бардыр, турмуштан адаштыңыз, ката кылдыңыз, балаңыз ошолорду кайталабаш үчүн аракет кылышыңыз керек да. Же сиздин эле жашооңузду балаңыз кайталай берсинби? Балаңыз сизге окшоп кыйналбаш керек эгер сиз азыр кыйналып аткан болсоңуз. Дароо эле чоңойгондон кийин ийгиликтерди көздөй кетиш керек да. Ошондо ойлонойлу. Ой, мен жашоо өзү үйрөнөтөт, окугайм, турмуш өзү үйрөтөт десеңиздер, накта утуласыздар. Сизди турмуш үйрөткүчөңдөчү сиздин балдарыңыз чоңоюп кетет да. Бала тарбиялоодо турмуш өзү үйрөтөт деген өтпөйт апалар. Башка нерседе үйрөтүш мүмкүн, бирок бала тарбиялоодо үйрөтүп бүткөндөн кийин балдарыңыз чоңоет. Сиздин үйрөнгөн опытыңыз кимге керек? Неберелериңизге колдоноюн десеңиз, анын ата энеси өзүм тарбиялайм, сиздин тарбияңыз эскирип калган дейт. Болду, анан тарынып отура бересиз, мен билет болчумун деп. Сиз мурункуну билесиз, ал мезгилде дагы заман өзгөрөт. Ошондуктан эртерээк билип, окуп алсаңыздар, мындай жашоо жеңил болот да. Мир, Нурай, аябай курстарыңызга катышкым келет дейт. Келиңиздер, кызым пальтосун кармап уктайт, түнү да издейт, алып койсом ойлойт, кайненем болсо бербей дейт, бербесем коймойт, эмне кылсам болот дейт. Берип кое бериңиз, Наргиза. Берип кое бериңиз, азырынча. Канча жашта кызыңыз? Пальтосун аябай жакшы көрөт. Пальтосуна кандайдыр бир ишенип алганда. Айжамал, ассаламу алейкум, кандайсың?
Кызым 2 жашта эшикке чыгып суу ойногонду жакшы көрөт, кечке ойной берет, идиштерге да куюштура берет дейт. Анда сиз мындай күн ысык мезгилде атайын суу менен ойной турган оюндарды ойногуңуз кызыңыз мененчи. Суу менен тааныша берсин. Балдар мындай баардык буюмдар менен таанышкысы келет да. Кумдун кандай экенин, ылайдын кандай экенин көргүсү келет. Мисалы үчүн ручкаларды, эшиктин ручкаларын кармагысы келет, лифттин кнопкаларын басам дейт. Лампочкаларды эле кармап алып, көрүп алып, мында кармайм деп колун көтөрө берет го. Ошол мезгилде карматып коюшубуз керек. Мына ошол нерселерден да самооценка калыптанат да. Көрдүңүздөрбү? Балага ошол лампочка максат болуп, кыял болуп калып кетпеш керек да, ол кандай экен деген сыяктуучу. Карматып коюңуздар, бала билди, о, ысык экен, мындай экен деген сыяктуучу. Эшиктин ручкасын эле кармалап басып калып көрсүн, лифтти басып калып көрсүн. Дайыма азыр заман өнүккөн, влажный салфетка бар го баардыгыбызда элечи, балаңыздын колун ачып коюштар. Ой, жаман деп эле эчтекени карматпай эле балаңыздын өсүп өнүгүүсүнө тоскоолдук болуп атпайсызбы сизчи? Эми азыр күн суук болуп атат го, ысыкта сууга ойноп тыюу салып сиздер эмнеге жетишесиздер да? Мисалы үчүн сууда ойногуңуз келип атса ойносун. Азыр эмне көп, кийим көп. Дегендейчи, кийимдерин дароо алмаштырып коесуздар да, ойноп мокум кангандан кийинчи. Ой, айналып кетем, кантип токтотом деген турбай идиштерге коюштар. Сынбай турган бир атайын кызыңыздын суу менен ойной турган балыктар бар. Азыр аябай сууга салып алып балыктарды тутуп ойнойт. Сиздерге оюнчук саткан аккаунтты белгилейм го. Сонун ошол жактан оюнчуктарды алсаңыздар болот. Дина, ассаламу алейкум. Энурезди кантип аяктырса болот дейт. Энурезди каяктан пайда болду, эмне себептен пайда болду билишибиз керек да. Эмне себептен пайда болот биринчиден? Үйдө уруш жаңжал көп болсо, кыз менен сүйлөшпөй атсаңар, баланы түшүнбөй атсаңар, мындай кысылат да, денеси дайыма мындай бекем кысылып, тынчсызданып, коркуп, кыжаат болуп жашаганда денеси аябай тырышып калат го. Кечке тырышып жүргөндөн түнү уктаганда денеси жайылып, баягы зара кылгысы келгенин сезбей калат дагы, энурези чыгып кете берет. Андан кийин көп кыймылдайт, аябай көп кыймылдаганда дагы, аябай катуу чарчап калганда сезбей калат ошо зара кылгысы келгенин. Себептери көп да. Сууну түштөн кийин азыраак беришиңиз керек. Биринчи, энурез дегенде медицина жактан текшерүүдөн өткөзүп коюшуңуздар керек да. Табарсыктарында кандайдыр бир проблемалар жокпу, шамалдаштар жокпу, бөйрөктөрү жакшыбы, бардыгы. Эгер медицинада бардыгы таза, анализдери сонун чыккан болсо, анда албетте психолог менен иштешиңиздер, психотерапевт менен иштешиңиздер жакшы болот. Энурездичи мына 17 жаштагы кыз жазып атат, мен энурез кичинекейимден бери төшөккө күнүгө сием, бирок апам бир жолу бир жерге алып барып жакшы кылайын деп ойлопту. Мен эми кантип турмушка чыгам, мен кантип студент болуп окуйм, мен общежитияга барсам, мен түнү төшөккө сыйып коем да дейт да. Мен келечегимди талкалады ушулар деп ата энесине нааразы болуп атат да. Эми анын нааразы болгончолук деле бар да өз негизичи. Бир больницага алып барып атыр, бир ушу энурезин жакшы кылайын деп аракет кылбаптыр да. Ата энесичи ошондой кылып балаңыз тартынып калат да. Энурезди жок кылса болот, кекештенүүнү жок кылса болот апалар. Бирөөдөн келтек жебегиле, урушпагыла, урушса урушу, урса уругула дейм. Туура эле кылып жатамбы дейт. Туура эле кылып жатат Сайсулуу. Мен 30 жаштамын, ичимде кичинекей кыз 5 класстын окуучусундай калып кеткен. Ошол кызды өстүрүү керек, жардам бериңизчи, эң жакшы жолун айтыңызчы, сураныч дейт. Ой, аябай сонун суроо, улган инфантилизм деп коет өзү. Жаш бала боюнча калып кетебиз да, кээ адамдарчы. Өзү 30 жашта деле чоңойбойт, 44 жашка чейин деле жаш бала боюнча калып кеткен учурлар болот. Буну илимпоздор далилдеп чыгышкан. Мунун эң жакшы жолу сиз өзүңүзгө жоопкерчилик алыңыз. Улкан, сиз турмушка чыктыңызбы, чыга элексизби азыр? Гүл өстүрүңүз. Эң эле оңой жолун айтайын. Гүлүңүз барбы? Домашний үйдөгү гашокко гүл өстүрүңүз. Мындай бир жоопкерчилик алышыңыз керек да. Эгер балалуу болсоңуз,
ал кыз кичинекей кыз тез эле чоңоюп кетет. Тез эле өсүш керек да өзү негизи. Саламатсызбы? 6 жаштагы кызымда травма калышы мүмкүнбү? Көп уруп урушам кежирленгенде дейт. Травма калышы мүмкүн эмес, болушу мүмкүн. Ушу азыр бар болушу мүмкүн, бирок балдардын травмасын чыгарып койсоңуз болот. Балдарда эле стресс болот, депрессия болот, бирок алардыкы тез эле чыгып кетет да, ойноп, күлүп атыпчы. Эми ошол мурунку катаңызды кетирбегенге аракет кылыңыз, майрам. Мурункудай урушпаңыз да, кежирленгенде урам деп атпайсызбы? Эми ал ката экенин билдиңиз, туура эмес экенин билдиңиз, эми мындан бери ошол катаңызды кайталабаңыз. Эгер кайталабайм деп өзүңүзгө ишенген болсоңуз, анда кыздан мындай уруп алгандарыңыз үчүн кечирим сурасаңыз болот. Кызыңыз менен мамилени жакшы оңдоп кетсеңиз болот. 6 жашта кичинекей. 3 жаштан кийин кеч деген китепти окуп алып эле бизде апаларда көбүнчө 3 жаштан кийин мен кечигип калдым, кечиктим тарбиялоодон. 5 жаштагы балам уже кеч калдым, өзү каалагандай эле жашап атабыз. Тарбиядан кеч калыппын го мен ранажа деп жазды бир кыз. Айланып кетейин, сен 5 жаштагы балаңдын жашоосу эми башталды, каяктан кеч калдың? Давай тарбияла. Башта дедим, ушу 3 жаштан кийин кеч деген китептин темасы эле өзү да канчалаган апаларды артка тартыптыр да. Анын ичин окубадыкпы дегендейчи, ичи жакшы китеп, ооба, бирок эми бир китеп үчүн балдарыбызды карап койгон болбойт го, андан башкаларды да окуп коюшубуз керек, угушубуз керек дегендей да. Ошондуктан 6 жаштагы кызыңыз да эң сонун курап, майрам, кыжаат болбой тарбияны баштай бериңиз. Травмасы болсо жок кыласыз. Ранажа, мен аябай нервная болуп кеттим. Курстарга катышсам да амал кыла албай жатам. Башка курстарга катышкан элем, сиздикине эмес. Кандай кеңеш бересиз дейт Айнагүл. Ошо меникине катышпай атканыңыз үчүн да нервная, башка кээки курстар туура эмес. Азыр эми көп күтөгөн курстар бар го. Мындай нервная кылып коюшу да мүмкүн. Травмаларыңызды ачып коет, жараларыңыз тырмалып калды, канап атат, аны айыктырбайт. Мисалы үчүн терапиялар до конца болбойт. Меники го жаш балдардын психологиясы го, эми чоң адамдардын психологиясында мисалы үчүн травмалар менен иштейм дегендер болушу мүмкүн да. Ошолорду карап барышыңыздар керек да. Жараларыңызды ачып коюп кайта бүтөлбөй калып кеткен болсо кыйналасыздар. Андан дагы өспүрүм курактарга атайын курстар ачылыптыр деди. Балдардын өзүнө курстар ачылыптыр деп уктум да. Мен эми бир апа айтып атат да, келип алып мага консультацияга келип айтып атат да. Баламды ошол курска жаздырып койдум дейт. Апалар өздөрү окугусу келбейт дагы, жаман ушу сиздер да урушуш керек да. Ошо кичинекей балдарды курска жаздырыптыр да, жакшы тарбияланыш үчүн. Бул деген туура эмес нерсе да. Анан балам кайта тескерисинче болуп калды. Эми чек арамды коргойм деп эле бизди жанына жолотпой, комнатасына деле киргизбей, аябай бизди кыйнап салды. Менин чек арам мага сүйлөбөгүлө деп. Эң мен катам ушу баламды курска бергеним болуптур дейт да. Кичинекей баланы курска берсеңиздер, бала, сиздер туура эмес түшүнүп атасыздар го, келтеген апалар. Эки бир туугандарга болушпай эле койгула, урушуп, талашып, иштерди, кылган иштерин өздөрү чечишип алат. Талашкан оюнчуктардын өздөрү чечишип алат деп айтсам, бирин бири темир менен ураса да Ранажа айткан деп карап отурган апаларды, анан балдарыңыздар кантип үйрөнөт, окууну кандай кылып түшүнөт деп ойлонушубуз керек да. Айрыкча өспүрүм курактагы балдарга курстар, балдарды курска берсеңиздер күйөсүздөр да. Сиздер туура эмес түшүнүп атасыздар бир сөздү, анан балдарыңыздар ошону 100% туура түшүнөт деп гарантия бере аласыздарбы? Аябай таң калдым. Кичинекей балдар өзү жакшы тарбиялансын деп курстарга берип койсоңуздар эле сонун бала тарбияланып чыгат. Иши кылса жоопкерчиликти эле мектепке үйүп салабыз, медресеге үйүп салабыз. Эми курстар чыгып калыптыр, Кудай жалгасын деп курстарга берип эле отура берсеңиздер да, өзүбүз окуп, өзүбүз аракет кылып, балдар менен өзүбүз ойноп, сүйлөшөлү деген ушу аракет кылыштан кыйналабыз. Кичине аракет кылып коюңуздар, кийин жемишин аласыздар апалар. Саламатсызбы? Балам колуна эмне тийсе, ошону алып кучактап уктайт, бербейт, кандай туура айтып. Балам колуна эмне тийсе, ошону алып кучактап уктайт, бербейт, кандай туура айтып алсам болот дейт. Эми балаңызды чоңоюп, кичинекей окшойт. Азыр кичине чоңойгон сайын ал эме калат, бул адат калат. Колуна эмне тийиши мүмкүн? Оюнчук, мягкий кружканы тийгизиңиздер, көбүнчө бир мягкий кружканы бериңиздер, ошону кучактап жата берсин. Кучактап жата берсин. Кызым 2 жаш өтө шок. 3-4 жаштагы балдарды урат.
кайсар, эркет, иштейт, балдарды тебет, кийин кандай кыз болот деп ойлоно берем дейт. Наргиза кызыңыз сонун эле кыз болот, 2 жашар болгон болсо. Буюрса бактылуу кыз болсун. Эми алдын ала эле биз көрдүңүздөрбү апалар, балдарыбыз кандай кыз болот, кандай адам болот деп өзүбүз шектенебиз да, өзүбүз ишенбейбиз жакшы адам болушуначы. Күмөн саноо болду, күмөн саноо. Сиздин ар бир оюңуз, ар бир сөзүңүз балага дуа катары кетет да. Балаңыздын жакшы болушуна, ийгиликтүү болушуна сиз дагы ишениңиз, образдарды түзүңүз, келечектердин ойлонуңуз, балдар менен чоңойгондо кандай болот, келечекте кандай болот, жакшы максаттарды коюп сүйлөшүңүздөр да балдар мененчи. Азыр балдар менен сүйлөшкөндө, балдар келгенде келечектен коркот. Көпчүлүк балдар келечектен коркот, чоңойгондон коркот. Ошо коркууларды ким берип жатат? Биз берип жатабыз, апа берип жатат ошолордучу. Сиз балдар үчүн бүткүл дүйнөсүз да. Бүткүл дүйнөсүз. Ошол коркууларды, шектенүүлөрдүн баардыгын сизден алып жатат. Чарчадым деп наалайсыздар да. Бала, чоңойгондо мен да ушинтип чарчап кыйналамбы деп. Чоңойгондо жаман көрүп баштайт да. Анан ооруй баштайт. Бул жашоодон кеткиси келип атат. 8 жашар балдар, 9 жашар кыздар өзүн өзү өлтүргүм келип атат, мен жашагым келбей жатат деп айткандар болуп атат да. Азырчы апалары келип атат. Ошого ким жеткизип жатат кыздардычы? Өтө өкүнүчтүү да. Ошондуктан апалар тарбияны жакшы көңүл бөлөлчү, тарбияны. Азыр телефон деген эме аябай опасный болуп атат. Телефонго көз каранды болуп калган болсо, балдарыбызды чыгара албай кыйналабыз. Телефонду өтө аз бергиле балдарга. Ыйласа ыйласын, чыдагыла да, ыйласа ыйласын дагы. Бирок ошол телефонду бир күндө жарым саат 40 мүнөттөн ашырбагыла, кичинекей болсочу. Мектепте окугандар болсо 1 сааттан ашырбагыла. Эч эле оңой сабактар болуп аткан болсо 2-3 сааттан чоңоюп калган балдардычы. Курстары болушу мүмкүн. Ашырбаган өтө катуу контролдо болот телефондучу. 16 жаш баламдын өзүн сүйүүгө самооценкасын кантип үйрөтөм? Сүйлөшүңүз, балаңыздын жакшы аракеттери, кыймылдары, тартынбагандары болот да, кичинекейинде сүрөттөрү, видеолору бар болушу мүмкүн. Балаңыздын кичинекей мезгилинде кандай өзүн сүйөт болчу, өзүн кандай баалайт болчу, аябай кыйын бала болгон мезгилдерин ошол учурларын айтып бериңиз балагачы. Бул метод аябай жакшы иштейт да. Сен ушундай кыйын болчусуң, сен ушундай тартынбайт болчусуң деген сыяктуучу. Ошолорду айтып берсеңиз, мен кичинекейимде ушундай экенмин, азыр деле ушундай боло алам дегенде ишеним келет дагы, өзүн оңдой баштайт. Эми бир эле сизге бир эмесин айтып өттүм да. Курста обратная связь болобу дейт. Ооба, обратная связь болот. WhatsApp'ка группа чогултабыз дагы, WhatsApp'тан обратная связь болот. Менин курстарымда болот го, дайыма эле ушундай обратный связьдар. 3-4 сабактан кийин ачабыз WhatsApp группаны. 3 жаштагы балам 1 жаштагы баламды ура берет, оюнчуктарында карматпайт. 3 жаштагы балам 1 жаштагы баламды ура берет, оюнчуктарында карматпайт. Ой, Инстаграмга эме алып коюптур, ограничение коюп коюптур. Азыр менин эфирим өчөт дейт. 1 минут калыптыр. 1 жаштагы балаңыздын өзүнүн оюнчуктарын бөлөк коробка коюңуз. 3 жаштагы балага айтыңыз, бул эниңдин оюнчуктары. Сен тийбегин, экөөңдө 2 оюнчук бар. 1 жаштагы бала өзүнүн оюнчуктарын ойносун. Ошондо кичинекейинен үйрөтүңүздөр. Рынача кызым, эгер номер таштаганга суроолор көп экен эле, ограничение коюлбай атты эле. Эмнеге коюп койду Инстаграм? Көптөн бери эфирге чыкпаганым үчүн коюп койгон окшойт. Эртең жолугушабыз апалар. Эртең саат канчада чыгам билбейм. Сонун темалар жөнүндө сүйлөп берем. Курска катышам дегендер болсо номериңиздерди таштаңыздар. Бул жака азыр үлгүрбөйсүздөр. Личкага, жеке катка таштасаңыздар да болот. Кандай темада сабак окуңуздар келет, же ушундай эле суроо жооп кылган жакшы бекен, жазыңыздар жеке катка. Ошо менен чогуу бир чечим чыгарабыз. Эртең дагы түз эфирден жолугушканча тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Балдарыңыздарды баардыгыңыздарды өп коюңуздар менин атымдан. Жакшы уктаңыздар, жакшы түш көрүп жатыңыздар. Түш көрбөсөңүздөр андан соң жакшы эс аласыздар. Эртең көрүшкөнчө азыр эфирди сактап коеюн.